Кыргызстандын экинчи жардамы Палестинага жетти. Талкаланган Газада үмүттүн жарыгы жарып турат. Анткени кең пейил кыргыз элинин атынан экинчи жардам жеткирилди. Палестинага гуманитардык жардам жөнөтүү милдетин алган Аль-Умма фонду керектүү азык-түлүктөрдөн турган жардамдын экинчи бөлүгү Газага жеткендигин кубануу менен кабарлайт. Биринчи бөлүктө 667 баштык берилсе, бул ирет 2000 азык-түлүк баштыгы таратылды. Жардыруулар тынымсыз уланып жатса да, өнөктөшүбүз Газага жардам фонду тамак ашка муктаж бир туугандарыбызга сиздин жардамды жеткирүү үчүн талбай эмгектенип жатышат. Шүгүргө толгон жүрөгү бар газалыктар сиздер тартуулаган жылуулукту жана дүйнө аларды унутпагандыгын сезе алышты. Сиздин жардам жөн гана кайрымдуулук эмес, бул өмүрлөрдү сактап калуу дегендик. Газа элине жардам көрсөтүп, жакшылык кылган ар бириңиздерге жараткан эселеген соопторду берсин. Сиздин кайрымдуулугуңуз караңгылыкта жарык чачып, адамгерчиликтин бийик үлгүсүн көрсөтө алды. Каражат чогултууну улантабыз. Азап тарткан палестиналыктарга жардам колун сунуп, аларга жылуулук жана үмүт тартуулоого салым кошуңуз. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu فريق عمل في قرقيزستان نعمل في قطاع غزة تحت الظروف الصعبة تقدر على العدوان الصهيوني على قطاع غزة. نقوم اليوم بتجهيز 666 طرد غذائي لإرسالها إلى أماكن اللجوء واللواء من الأسر المضطرة من العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة. نقول لكم قد وصلت تبرعاتكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. نتمنى منكم المزيد من التبرعات ونتمنى تنسوا قطاع غزة من تبرعاتكم ومن دعائكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.